Экинчи ачкыч бул сүннөт менен жашоо. Жакшылап көңүл буруңуздар. Сүннөт эмне бул? Сүннөт жол. Затында сүннөт бул пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын мусулмандарга сунуш кылган адаттары. Пайгамбарыбыздын адаттары деп аталат сүннөт өзү. Затында. Караңыздар. Ким кыйынчылыкта жашап аткан болсо, өзүңөрдүн жашоодогу адаттарыңарды карагыла. Демек, силер кыйналып жашай турган адамдардын адаты менен жашап атасыңар. Проблема адаттарда. Проблема кырдаалда эмес. Бизге келген ооруда эмес. Бизге келген кризисте эмес. Жазып алыңыздар ушул нерсени, эстеп калыңыздар. Проблема биздин адаттарыбызда. Биз кандай адамдын адаттары менен жашап атабыз? Кыйналып жашай турган адамдын адаттары менен жашап атабызбы? Же сапаттуу жашай турган адамдын адаты менен жашап атабызбы? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтү бейишке чыга турган адамдардын адаты. Муногу жашоодо проблемаларды чече алган, башкаларга жардам берген, берекени күткөн, береке менен гана иш кылган, жана бейишке чыга турган, Аллах сүйгөн, Аллахты сүйгөн адамдын адаттары. Мына ушул адаттар менен жашаш керек. Адат деген эмне? Адамдын турган турпаты 24 саат бою адаттар менен жашайт. Мисалы, мен мына ушинтип отурушум бир адат, микро адат, ну адат. Балким мындай дайым ак көйнөк кийүү бир адат. Балким чачымды кыска кылып жүрүү адат. Сакалымды кой бердим, адат. Эртең менен саат паланчада турам, адат. Адамдар менен ассаламу алейкум деп эки колумду сунам, адат. Ушунун баардыгы адаттар. Жашооңуздарды, адаттарыңыздарды ревизия кылыңыздар эле. Кимдин адаттары менен жашап атасыңар? Демек, эгер жашоонун сапаты начар болсо, адаттарды өзгөртүү керек. Кандай адаттарга? Мындай адамдын адатын алышым керек экен. Эмнеге бул адамдын адаты ийгилик адат экен? Деп, ийгиликтүү адамдардын адатын алат. Илгери балдарды, караңдар. Устаздарга бергенде ата-энелер ушул паланча молдокенин адатын алсын деп берчү. Уккандар барбы? Мен балам оозуна түкүрүп койчу дегендер болчу. Бул эмне? Бул адатты айтып атат. Менин балам сендей болсо экен деп атат. Адатын айтып атат. Демек, бизди жашообузда эгерде бир проблемалар болсо, балдар, эмнеде болду бул проблемалар? Биздин адаттарыбызда болду. Адаттарды чечелик. Эртең менен канчада туруп атабыз? Бул кимдин адаты? Көздү ачкандан кийин канчага ойдолоп жатабыз? Бул кимдин адаты? Тамакты кандай жеп атабыз? Оң колдобу, сол колдобу? Бул кимдин адаты? Бисмилланы айтып атабызбы, айтпай атабызбы? Дасторконду кандай салып атабыз? Кандай тамакты жеп атабыз? Адалбы, арамбы? Же адал деп өзүм ойлонуп атамбы муну? Койчу, менин жашоом кандай адаттардан турат? Ушуну бир ревизия кылгыла. Анан пайгамбарыбыздын адаттарын алып киргиле жашоого. Пайгамбарыбыздын адаттары менен жашоо берекенин экинчи эшигин ачат. Ийгиликтүү адамдардын адаттарын өзгөргө көчүргүлө. Аалымдардын, такыба адамдардын адаттарын өзгөргө көчүргүлө. Караңыздар, биз 30 апрелде форум өткөрүп атабыз, айтмакчы, эсиме түштү. Ушул форумду өткөрүүдөн да бир максатыбыз ийгиликтүү адамдарды чакырып берели деп атабыз, адамдар көрсүн. Кандай кийинет экен, мындай кийинет экен бул. Ременди мындай байлайт экен бул. Костюмду мындай кылат экен бул. Чачты мындай кармайт экен, сүйлөгөндө мынтип сүйлөйт экен бул. Деп адаттарына маани берсин ошол адамдардын деп атабыз да. Өзгөчө акыркы кезде биз ишкерликке чакырабыз, көпчүлүк ишкерлик кылгыла. Эмне үчүн 10 адамдын экөөсү ишкерлик кылбайт? Себеби анын ишкерлик адаты жок. Ишкерлердин адаттары кандай, мисалы үчүн? Акчага болгон адаттары башка, убакытка болгон адаттары башка, тамак ашка болгон адаты башка, кийим кечеге болгон адаты башка. Ошон үчүн ал ишкер. Ишкер болгон адамдын адаты башка. Акчаны башкача коротот. Мен колум ачык дейт, сарптайт акчаны, кереги жок нерселерге кетирет. Убактын кереги жок нерселерге кетирет. Ошон үчүн биз тренингтерге чакырганда да адаттарды үйрөтөбүз. Сен муну адатты ал. Давай, айткан нерсени жазып үйрөн. Мен жана силерге айттым го, жазгыла дедим. Бул бир адат. Карагыла, ийгиликсиз адамдардын бир адаты бар, алар жазбайт эч качан.
Жазбаган үчүн ал ийгиликсиз. Азыр укканы баары унутуп кала берет. Кээ бирler жазайын десе почеркин ачар. Бул да адат. Жакшы жазып үйрөнгөн эмес. Демек, ийгиликтүү адамдардын адаты менен жашаганды үйрөнүш керек. Эң береке багам десеңер, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам адаттарын алып келиш керек. Бул уже сүннөттү изилдешке туура келет.